Аялзат бул сенин менен кызың, эжең, карындашың. Анда эмнеге алар сыздап бар күн сайын төгөт жашын? Ага себеп эркектер тушка кылап чектен ашып, иштетпеген өз акылы менен ийиндеги башын. Өзүңдү өйдө коюп аялзаттын басын тасың. Аялзатты сени адам кылгандыгын унуткансың. Зордук зомбулуктун баарын үй ичинде жашырасың. Кудай сени урганда айтчы кайда жашынасың? Жок жок, эркек деген сен эмессиң. Эркек деген сөккөн эмес, аялзатын жакшы көрүп өпкөн адам. Жок жок, эркек деген сен эмессиң. Эркек деген көпкөн эмес, аялзатка жылуу сөзүн төккөн адам. Хей, эркек деген коргочу, назиктерге аяр болуп такыр зөкүрү болбочу. Хей, эркек деген коргочу, тезинен эсиңе келип акыйкатты жолдочу. Сен мани берип көйгөйлөргө коомдогу эркектер ойгонолу, ойлонолу. Ар дайым аялзатын ак үмүтүн актап, үй бүлөнүн ынтымагын ыйык сактап. Мани берип көйгөйлөргө коомдогу эркектер ойгонолу, ойлонолу. Ар дайым аялзатын ак үмүтүн актап, үй бүлөнүн ынтымагын ыйык сактап. Аялзат кечир бизди, аялзат кайрылабыз. Аялзат кечир бизди, аялзат суранабыз. Аялзат кечир бизди, аялзат кайрылабыз. Аялзат кечир бизди, аялзат суранабыз. Коомдогу эркектер ойгонолу, ойлонолу. Ар дайым аялзатын ак үмүтүн актап, үй бүлөнүн ынтымагын ыйык сактап. Мани берип көйгөйлөргө коомдогу эркектер ойгонолу, ойлонолу. Ар дайым аялзатын ак үмүтүн актап, үй бүлөнүн ынтымагын ыйык сактап. Аялзат кечир бизди, аялзат кайрылабыз. Аялзат кечир бизди, аялзат суранабыз. Аялзат кечир бизди, аялзат кайрылабыз. Аялзат кечир бизди, аялзат суранабыз.